Assalamu алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы 9 май жеңиш майрамына арналган турнир Чолпон Ата шаарында өтүп жатат. Бул чыгарылышта жогорку лиганын жана 1-лиганын финалдарына кимдер чыкты? Жогорку лигада ким ыргыйттагы, ким жогорку лигага көтөрүлүшү мүмкүн? Ушул жана башка суроолорго алдыда жооп беребиз. Бүгүн 7 май жарым финалдык беттештер болуп өттү. 1-лиганын оюндарына токтолсок, алгачкы жарым финалдык беттеште Таластын Алтын Альянс командасы чүйдүн Ысык-Ата жааты менен кезгелди. Тең атаандаштыктагы оюн 3-3 эсебинде жыйынтыкталып, Ысык-Ата кошумча убакытта алтын голду киргизип, финалдык жолдомону илип кетти. Алтын Альянстан Эдилжан Токтогулуулу дубль кылды. Биринчисин ал жерден улакты эңип, анан салым салса, экинчисинде ал атаандаштан улакты жулуп алып, каршы чабуулдан салым салды. Ысык-Атанын курамынан капитан Элдияр Шахтарбек уулу хет-трик жасады. Ал эми алтын салымды Майрамбек Каныбек уулу салды. Сюрприз! 2 есе көп интернет. Переходи на О тарифтеринде. Сенде дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Көбүрөөк баарлашуу, көбүрөөк көрүү, көбүрөөк ырахаттануу. Жазды О мобилдик оператор менен тосуп ал. Экинчи жарым финалда Талас Каракулжаны 7 айырмасында жеңди. Талас 6 салымды тең, окшош таризде салды. Капитан Эрсултан Айдаркан уулу ортодон улакты алып чыгып, өнөктөштөрүнө пас берет. Алар чабуулду ийгиликтүү жыйынтыктап жатты. Байтеген Омурбеков 4 салымдын автору болсо, Шумкарбек Бакытбек уулу, Айбек Исаков жана Турат Эмилбек уулу бир жолудан өзгөчөлөнүштү. Каракулжадан Адилет Мамасали уулу менен Нурастан Бексултан уулу бирден салым салышты. Жогорку лиганын оюндарына токтолсок, алгачкы беттеште Сарыөзөн 3-2 эсебинде достукту утуп алды. Сарыөзөндөн 2 улакты Кубаныч Султан уулу салса, бир жолу Арген Абдуллаев өзгөчөлөндү. Достуктун катарынан Манас Ниязов менен Бексултан Абдикалил уулу бирден улакты ыргытышты. Бул оюнда достукка эмне жетпей калды? Ал эми Сарыөзөн кайсыл себептен улам жеңишке жетти? Ой пикир калтырыңыздар. Экинчи жарым финалда Ынтымак 7-2 эсебинде намысты жеңди. Ынтымактын курамынан Өмүрбек Эсен уулу хет-трик жасаса, Майрамбек Рыспеков 2 салым салды. Ошондой эле Кошчоба Илис уулу менен Нуржан Мелисбек уулу бир жолудан өзгөчөлөнүштү. Ал эми намыстын курамынан 2 жолу тең Дастан Русланов салды. Бул беттеште Тойчубек Коргонбаев минген арча тору аргымагы оюн учурунда өлүп калды. Өтө өкүнүчтүү окуя. Бирок ага карабастан Ынтымак командасы ишенимдүү жеңишке жетип, финалга чыкты. Эртеңки оюндар менен таанышалы. 8 май саат 9:00-дө 2-лиганын 3-орун үчүн болгон беттеши орун алат. Анда Бүркүт бийиктик менен ойнойт. Андан соң саат 10:05-те Казарман толук финалда беттешет. Ошондой эле эртең 1 жана жогорку лиганын 3-оруну үчүн болгон беттештер болот. Саат 14:40-та Каракулжа Алтын Альянс менен ойносо, саат 16:50-дө Достук Намыс менен беттешет. Ал эми 9 май финалдар орун алат. Саат 9:00-дө 1-лиганын финалы Талас Ысык-Ата беттеши өтсө, жогорку лиганын финалы Сарыөзөн Ынтымак саат 17:30-да өтөт. Ысык-Ата командасы жогорку лигага күт үзүлбөстөн чыгып кеткенбиз, даяр эмес болчубуз. Буга болсо балдарды бир ай эртерээк аттарыбызды жараган аттарыбызды бирге иреттеп чыктык эле. Жакшы ошо высший лигада ойногон мурда атактуу балдарыбыз бар, ошолорду кошуп, арасына жаш балдарды кошуп келгенбиз. Бүгүн элдин эмеси боюнча жеңиш сиздер тарапта болот деп Ысык-Атага көбүрөөк салым салып элек. Бакубат спортто эми күчтүүмүн дебеш керек. Команда бакубат экинчи Алтын Альянс мурунку бакубатта. Күчтүүлүгүн экинчи таймда, биринчи таймда аябай көргөзүп койду. Биз балдарыбыз менен бирге оюнду жакшы жүргүзө албай, өзүчө бир кеңешип алып турган аттарыбызды ооштуруп жакшы менен чыктык. Бир эки балабыздын аты ооштурган себеби, эки балабыздын аты ошол сбордон бияка келатканда машинеден травма алып калып калган. Ошол себептен аттарыбыз битке эки баланыкы ылайык келбей, анан аттарды ооштурууга туура келди. Азыр жакшы, Кудайым буйрса балдардын колу жүрүп кетти. Акыркы чечүү таймда ошол